Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, Баткен телеканалы сиздер менен биргеликте сапарын алга карай улантат. Эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы, аны мен Максуда Кудайбердиева алып барам. Бүгүнкү көрсөтүүнүн алкагында биз сиздер менен биргеликте мыйзамсыз никеге туруу темасынын алкагында сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору бар, анда эмесе сиздерди четтен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун коомчулук туруктуу тынчтык үчүн долбоорунун координатору бүгүн бизде Махмадияр Хасанов конокто. Саламатсызбы? Жана ошондой эле бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк аймактык бөлүмүнүн баш кадиси Эсенов Бөрү Мухаммед мырза. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Кызыл Кыя шаарынын хадибиятынан өкүл, дин кызматкери бүгүн бизде Эрмухаммед Дубанаев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиздер. Анда бүгүнкү биздин маегибизди Махмадияр мырза алгач эле ушул коомчулук туруктуу тынчтык үчүн долбоору тууралуу маалымат менен баштайлы. Жалпы бизди экран артында көрүп отурган теле көрүүчүлөргө бул эмне болгон долбоор, кандай максатта ишке ашып атат, качан башталды эле, деги эле качанга чейин созулат, жалпылап долбоор боюнча маалымат берип кетсеңиз. Рахмат, бир жолу саламатсыздарбы. Негизи бул коомчулук туруктуу тынчтык үчүн деген долбоор бизде 2018 жылы башталган. Буюрса кийинки жылкы 2020 декабрга чейин созулат. Негизги эле бул долбоордун максаты ушу радикалдашуунун алдын алуу болуп саналат. Бул биз муну ушул ООНдун Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фонду менен биргеликте иш жүзөгө ашырып атабыз. Анан ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты куруу фонду аркылуу каржыланып келет. Ушул долбоордун негизинде бизде мындай демилгелик топторубуз бар. Баткен областында Кызыл Кыя шаарында иштейбиз. Демилгелик топторубуз бар. Бул ошол эле мына биздин имамдарыбыздан турган, ошондой эле диний лидер эжелерден турган топтор, ошондой эле граждандык активисттер, ал жерге мына мэриянын өкүлдөрү, ошондой эле өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү, депутаттар, шаардык кеңештин депутаттары, активисттер, жаштар комитети, ушундай активисттерден турган топторубуз бар да. Ошолор менен биз ушул радикалдашуунун алдын алуу боюнча иш алып келебиз. Долбоордун алкагында жасалган аябай чоң бир жумуштар жөнүндө да бир аз токтолуп өтүңүз анда. Жетишилген ийгиликтер жөнүндө. Бизде эми азыр ар бир ушул биздин демилгелик топторду биз окуудан өткөрүп, аларды окутуп, андан кийин алар ар бир ушул топ бизге ушул өзүнүн кичинекей пландарын, иш чараларын жазып берген, аны биз колдоп, жерлерде ушул өздөрүнүн ошол иш чараларын өткөрүп атышат да. Мына мисалы үчүн биз ток-шоу өткөрүбүздү. Андан сырткары дүйнөлүк чайкана деген бизде мындай эжелердин бир жакшы неме болду. Ошол эрте турмушка берүүнүн алдын алуу боюнча ушундай иш чаралар көп болду. Негизи азыр деле болуп атат бизде. Буюрса мындан кийин дагы биз ойлойбуз, азыр мына биринчи раунд бүтүп атат. Кийинки жылга бизде кайрадан эле ошондой биздин алардын иш пландарын көрүп, демек негизги актуалдуу көйгөйлөрдү тандап алып, ошол боюнча ар бир иш алып барышат. Жакшы. Анан өзүңүз сөзүңүздө белгиледиңиз, буга чейин дагы биз ток-шоулордо кыздардын эрте турмушка чыгуусу боюнча атайын программа уюштурганбыз. Бул эми көп жылдардан бери айтылып келген маселелердин бири. Бул боюнча коомчулук деле бардыгы дайыма терс пикирлерин дагы айтып келишкен. Сиздердин ушундай долбоордун жардамынан кийин дейбизби, же болбосо мындай жалпылап эле алганда бүгүнкү күндө бул маселе боюнча биздин коомдо бүгүнкү күндө акыбал кандай? Алгач ушул жөнүндө маалымат берип туруп теле көрүүчүлөргө анан мыйзамсыз никеге турууга дагы өтүп кетсек жакшы болот эле. Анткени бул нерсе биздин ушул кыздардын эрте турмушка чыгышы менен түздөн түз байланышта да. Азыр биз баарыбыз эле ал боюнча чыкса айтып кетебиз дейбиз. Ооба, биз өткөн ток-шоу өткөргөнбүз ушул боюнча. Анан бул бизде ушул актуалдуу проблемалардын, көйгөйлөрүнүн бири болуп чыкканда, ошол биздин ошол демилгелик топ эжелерибиз анан ушул теманы алып чыгып, ошону элге биз айталы дегендейчи, бул неме кандай терс таасирин берет депчи, мыйзамсыз жол менен болот дегендейчи. Өзү билгендей чынында эле азыркы кезде карап көрсөк, негизи эле Кыргызстанда бар бул көйгөй. Мына бизде эми Кызыл Кыяны алсак, мисалы мындай мен айтып өткөндө, бизде мисалы алдын бир случай болгонбуз, азыр где-то 7 случай дегендейчи. Бул деген уже как мындай звонок деген, азыр уже бизде ошо көйгөй бар экен депчи. Бул эми бизде катталган ошончо экен да, биз билген маалыматыбыз. Андай. Конечно же, бул азыр ушул немеси көбүнчө ата-энелер кээ бир кез ата-энелер ушинтип берип атышат. Мисалы үчүн бизде мыйзам боюнча 18 жашта толгондон кийин бериш керек болсо, алар ошол 18ге жетпей эле бергенден кийинчи алар кийин жаштар ага даяр эмес, мисалы үчүн ошол эле окууну бүтүп эле берип атат да. Же бир окууну көрүп, же бир кесиптин ээси болбойт, анан кийин ажырашкан кездери болуп калат. Ажырашкандан кийин ошол барып бир жерде же бир жакшы жумушка орношо албайт дегендейчи. Экономический жагынан дагы мындай проблемалар болот. Биз карап өттүк өткөндө, бул
мисалы үчүн ошол эле ден соолугуна зыян дегендей ушу бала тарбия ал өзү бала болуп атпайбы, андан кийин ал эртең турмушка киргенден кийин демек өтө көп ушундай бир терс жактары көп экен да. Ярмухамед мырза, бул эми коомчулук менен чогуу эле сөзсүз түрдө дин кызматкерлериге дагы түздөн түз байланышкан маселе. Сиз кандай пикирде айтат элеңиз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач сөзүмдү Кудайдын Куранынан, Куран барагын барактап ошол жерден Кудайдын бир аятын айтып баштайм. Астагфирулла, биз силерди жуп-жуп кылып жараттык дейт. Бул деген ушул никелешүү, нике аркылуу көбөйүү. Жада калса пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен силер менен кыямат күнү көптүгүңөр менен башка пайгамбарлардын астында көптүгүңөр менен сыймыктанамын" дейт. Ар бир бешик тербетип баккан атанын бектей баласы болгон Алымбек Даткадай баласына балам бактылуу болсун деген ойдо анан ага дагы бир Курманжан Даткадай келиндүү болсом деп кыялданат. Жана ошондой эле ар бир кыйналып баккан сулуу кызыны, Каныкейдей кызына кыялданат ата-энелер. Эр манастай болгон күйөө бала эшигин кагып келеби деп. Туура, ар бир ата-эненин максаты да бар ушундай. Кыздарыбыздын да максаты келечекте кыйын кулк мүнөзүм менен көргөндө көз конгон келин болгум келет деген кыялы бар. Жана балдарыбыздын дагы келечекте бактылуу болуп, бала чакалуу болуп көбөйүшүп, ата-энеме кызмат кылайын деген ниеттери бар. Бирок ушул нерсеге шарият өзү күн, шарият өзү бир чек убакыт белгилеген. Никелешүүгө шарият балагат жашына жеткенден кийин эч кайсы баланы же эч кайсы кызды мына ушул инсанга турмушка чыгасың деп жада калса мажбурлай да албайбыз. Шариятта балагат жашына жеткенден кийин ар бир баланын, кыздын кыялына, оюна кулак салып угабыз иншалла. Анан да бүгүнкү күндө биздин мамлекет тарабынан, жогорку кеңеште мамлекет тарабыбыздан балагат жашыны эске албай, алар 18 жаштан мурда турмуш курууну бул мыйзамсыз деп белгилей өтүшкөн. Жана 18 жаштан кийинкисини бул мыйзамдуу нике түргө эсептелет. Ошондо мыйзамдуу нике катары саналат дагы, нике күбөлүгүн ала алат дейт. Ага чейин келсе, ЗАГСта нике күбөлүк берүүчү жайларда да ЗАГС кагазы берилбейт. Бул дегени шашып туруп эле биздин бийлик деген бул Куранда айтылган балагаттан кийин никелешүү боло берет деп көп сын пикирлерин айтат, ой пикирлерин айтат, каршылыктарын билдиришет, кээ бирөөсү колдоосун көргөзөт. Бирок ошол жогорку кеңеште турган дагы 120 депутаттын баары жана өкмөт башчыбыз өз оюнан эле алып чыгарып калган жери жок. Алар дагы Куран барагын барактады. Жада калса ошол биздин жогорку кеңеште Кыргызстандагы атактуу болгон аалымдарыбыз менен кеңешип туруп, кеңешип кескен бармак уруп айтып болгон, кеңешип ушул 18 жаштан жогоркусуна белгилешти. Бул да шариятка төп келе турган нерсе. Бүгүнкү күндө ушул никеге 18 жаштан кийин туруу болуп, биздин мамлекет белгилеп берген ченемге биз муфтият тараптан дагы уламалар кеңеши деп коет. Уламалар кеңешинде каралып, анан бир ушул нерсени колдоо иретинде көрсөтүшүп, журналдар чыгарышты. Ошол журналдарды ар бир аз жер-жергеде, шаар-шаарларда, айылдарда имамдарга таркатылып, ошол журналга ушундай көрсөтүлгөн бир эле турмушка чыгып бараткан кыздын эле эмес, же болбосо үйлөнүп жаткан баланын өзүнө эле жашына карабай, балким ошол журналга кыздын ата-энесин жана баланын дагы ата-энесин, дарегин, алардын дагы данныйларын жазып, ошол журналга түшүрүп атабыз. Бизге муфтият тараптан ушундай журналдар келип, азыр ушу иш-чараны кылып атабыз. Азыр Кудайга шүгүр, ар бир айыл жергедеги имамдар дагы ушул нерсени жакшы так аткарып атышат. Чоң рахмат. Негизи чындыгында өзүңүз белгилегендей Кыргызстандын мыйзамында баса белгиленген ошол 18 жаштан кийин гана никеге туруу маселеси боюнча. Анан 18 жашка жашы жете элек кыздардын дейбизби, негизи эле ушул никелешүүдө мисалы дин кызматкерлерине барышат да, андай баргандан кийин алар азыр никени окубай калышты го, бирок баары бир деле башка жарандарга кайрылып болсо дагы кайрылып ошол нике окуган учурлары катталып атат. Алар дин кызматкерлери кимдер деп айтса болот билбейм, бирок баары бир деле ошол жашы жете элек кыздарга, жашы жете электерге деле нике окулуп, никеге туруп атышат да. Бүгүнкү күндө биздин коомдо ушундай фактылар көп катталып атабы? Ушул боюнча маалымат берип кетсеңиз.
Бизге никеге турууга, никелешүүгө келген ар бир жаштарды карап, эгер жашы жетпесе, биз никесин окубай кайтарып атканбыз. Бир эки жолу ушул учур кездешкенден кийин көп ата энелер бул тез таркап калкка. Эл ушуну азыр көнүп калды. 18ден бир күн болсо дагы өтүшүнү жок дегенде ошол өткөндө бир эки тойго мен өзүм никесин окуп калып күбө болуп калдым. 18ге туулган күнүндө нике окутуп кеткендерди көрдүк да. Жада ошол күндү дагы күтүп атышты. Кээ бир учурларда сиз айткандай болот, жашы жете электер келет, анан биз аларды туура түшүндүрүп, жакшы сылык сыпаалык менен түшүндүрүп жолго салып коебуз. Алар бизден кеткенден кийин дагы угуп аттык, башка бир эки молдокелерге барып көрүп атты. Алар дагы баардыгыбыз бир пикирде болгонубуз үчүн айласын таппай билбейм, никесин кыйбай күткөн күндөр да болду. Жана бирок кээде угуп дагы калабыз, булар никелешип жашап атыптыр деп. Бирок ошол никени муфтияттын кол астындагы имамдардын, муфтият тизмесиндеги имамдар никени окубай, балким алар бир нике кыюу жолун билген, же бир ошол шариаттан илими, билими барлар жана ушундай адамдар кыйып коюп атат деп угуп атабыз. Бирок алар биздин имамдар тизмесинде, мейли ал кайсы өлкөдө, кайсы башка ислам мамлекеттеринде окуп келген болсо дагы, бирок биздин тизмеде жок имамдар алар. Бул боюнча анда Бөрү Мухаммед мырза, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду ортого салсаңыз жакшы болот эле. Мындай учурда биз эмне кылышыбыз керек? Балким аларга кандайдыр бир чаралар көрүлүп, же алардын арасында дагы деле болсо түшүндүрүү иштерин чоңойтуш керекпи дегендей. Чоң рахмат. Эми бул жогоруда айтылып өткөндөй бүгүнкү күндөгү актуалдуу темалардын, маселелердин бири десек болот. Эми мен бир аз башынан баштай токтоло кетсем, бул акыркы жылдары ар бир аймакта ошол ажырашкан үй бүлөлөрдүн көбөйгөндүгүнү байкап атабыз. Ошолордун көпчүлүгү жаштар. Жогоруда Мухаммадияр агай айтып өткөндөй, өзү бала болсо, баласыга кантип эмнени тарбия берет. Бул туура маселе да. Себеби өзү балагатка жеткен болушу мүмкүн, бирок ошол турмушка чыгып аткан кыз деле, үйлөнүп аткан бала деле бүгүнкү күндө турмушка даярбы. Ал физиологиялык жактан болсун, биологиялык жактан болсун, ден соолук, мисалы үчүн экономикалык жактан эч жактан даяр эмес. Ошон үчүн мамлекеттин келечеги жаштардын колунда деген менен, жаштар ошол мамлекетти көтөрө турган деңгээлге жеткенден кийин турмуш курганы бул ар бир үй бүлөгө керек болсо мамлекетке кошкон салымы болуп эсептелет да. Себеби мамлекет үй бүлөдөн түптөлөт да. Ошон үчүн ушул жагдайларды баарын эске алып, мамлекет мыйзам кабыл алды. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 178-беренеси ошол баягы жашы жете электерге нике кыйгандыгы боюнча берене. Бул берене кабыл алуу учурунда туура жогоруда мына дин кызматкери туура айтып өттү. Бул жерде көптөгөн талкуулар болгон, башка болгон. Ошол жерде биздин ошол дин өкүлдөрүбүз дагы катышып, өздөрүнүн ой пикирин билдирип, коомдук талкуудан өткөн болуп эсептелет. Ошол эле учурда бул нерсени биздин бүгүнкү күндө коомчулук толук маалыматы жок бул мыйзам боюнча. Толук маалымат жок. Ошон үчүн мына 2018-жылдан бери биздин ушул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, бейөкмөт уюмдар, дин кызматкерлери биргеликте республика боюнча биз бир топ иштерди алып бардык, түшүндүрүү иштерин. Ошол эле жума намаздарында, эл көп чогулган жерлерде, мисалы үчүн элге ушундай мыйзам чыкты, ушундай 18ге жаштуу элек балдар же кыздар никеге тура турган болсо, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси негизинде жоопко тартылат деген нерсени биз жеткирдик. Бирок жеткирдик, толук жетип бүтө элек, себеби 6 миллион элдин баарына мисалы үчүн 100 адам жеткириши кыйын. Эми ушул телеберүүдөн пайдаланып, силерге да ыраазычылык билдирем, себеби ушу элге ушундай нерселерди жеткирүүдө бул сиздердин да ролуңуздар чоң да. Эми ушул нике кыюу маселесинде мыйзам чыккандан кийин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы, башкача айтканда Азирети муфтийдин 2016-жылдын 21-ноябрында 140-буйругу чыккан.
Ал буйрукта ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын курамындагы дин кызматкерлери жашы 18-ге жетелектерге нике кыйбасын. Ал эми экинчи пунктунда көрсөтүлүп атат, эгерде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын курамында эмес, жогоруда мына дин алымы айтып өткөндөй, муфтият таанып алган, жекече диний бир билим алып жүргөн көчөдөгү адам нике кыя турган болсо, ага биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жооп бербейбиз деген буйрук чыгарды. Эми ал буйруктан кийин ошол имам никени кыйгандыгын далилдеш максатында ошол муфтият атайын никелерди каттоо журналын иштеп чыгып, Кыргызстан боюнча бардык имамдарга таркатылды. Ошол жерде никелерди каттоо журналынын ичинде никеге турган кыздын, баланын паспорттук эмеси боюнча бардыгы жазылат. Ал качан туулган, каерде туулган, аты, фамилиясы, андан кийин ошол нике кыйган мезгилде ошого күбөлүккө өткөнү келген жарандардын дагы баягы өзүнүн эмелери жазылат, маалыматтар. Эми мыйзам бул Кыргыз Республикасындагы бардык жарандарга таандык. Биз эгер ошол мыйзамды бир эле мусулмандар үчүн десек, анда жаңылышабыз да. Ошон үчүн Кыргызстанда бизде азыр мусулмандар бар, мусулман эместер бар, башка динди кармангандар бар. Бул мыйзам бардыгына бирдей. Ошон үчүн бул жерде биз имамдар нике кыйса деп атабыз. Мыйзамда жазылган ошол никеге туруу ырым-жырымын ишке ашырган адам деп көрсөтүлгөн. Ал жерде ал расмий имам болсо башкача жаза берилип, эгер имам болбосо башкача жаза берилет деген маани эмес. Ошол никени кыйган адамга мыйзам чегинде чара колдонулат. Мейли ал мечиттин имамы болсун, мейли ал бир медресенин мугалими болсун, мейли ал эч жерде иштебеген, бирок нике кыйганды билген адам болсун. Эгерде жашы 18 жашка толбогон адамга нике кыйдыбы, анда мыйзам чегинде жооп берет. Анан кантип жооп бериш мүмкүн? Эмне чаралар көрүлөт андай жарандарга? Бул жерде жашы жетелек жаштарды нике ырым-жырымын аткарган болсо, ошол нике кыйган адам, ошол жерде нике кыюуга кимдер себепчи болгон болсо, эми себепчи дегенде ошонун ата-энеси биз айттык, болду сен турмушка чыгасың же сен үйлөнөсүн деп ата-энеси айткан болсо, анын ата-энесине, эки жактын тең ата-энесине сөзсүз түрдө жоопкерчилигине чектөө коюлат. Мындай мыйзам, мисалы үчүн мен көп болгон жок, мына 2 жума болуп калды. Ош шаарына бир факты катталды ушундай. Мисалы үчүн бир мечитте жөн эле күндө 5 убакыт намазга келип кеткен эле бир бала жашы 18-ге толуп эле кызга нике кыйып койгон. Ал нике кыйганда анын жашын сураган эмес. Себеби ал билбейт. Анын журналга катташын билбейт. Анын паспортун сурап 18-ге толгондугуну аныктоону билбейт, мыйзамды билбейт. Аны нике кыйып койгон. Ал кыздын ата-энеси Москвада болот. Москвада жүргөндө бала аны баягы зордоп эле мен алам сени, үйлөнөбүз тиги бул деп үйлөнүп алып, боюнда болуп, анан ата-энеси келип ажыраштырып, боюнан алдырып, милицияга арыз жазат. Бул азыр сотко өтөт. Азыр билбей туруп нике кыйып, азыр жоопко тартылып атат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ушундай бир эреже бар. Мен билбей кылып алдым ушуну дегендик бул жоопкерчиликтен куткарбайт деген эреже бар мыйзамда. Мен билбепмин десем кутулуп кетем деген нерсе жок мыйзамда. Сен билесиң, билбейсиңби, кылдыңбы, кылган ишиңе жооп бересиң. Анан экинчиден элдерде ушундай түшүнүк болушу мүмкүн бүгүнкү күндө. Азыр эми 17-ге толду. Нике кыйып булар жашай берсе, же Россияга жөнөтүп берсек, эч ким билбей калат деп. Кыргызда жакшы сөз бар. Кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Азыр 40 күндө эле билинет. Ошол нерсе эртең боюнда болуп төрөгөндө ошол кыз мисал роддомго барат. Роддомдо анын мисал мейли Россияда төрөгөндө деле, Россиядан деле маалымат келет да, бул мамлекеттер ортосунда келишим бар мисал үчүн да. Ошон үчүн муну биз баягы айыпты кылмышты жашырабыз деп ойлобош керек элдерчи. Бул баары бир эртең ачыкка чыгат. Ушул жашырылган нерселер жогоруда Мухаммадияр агай айткандай бүгүнкү күндө мисал
мурда 1 факт болсо бүгүн 7 факт. Мисал айтып атам да. Ал каяктан аныкталып атат? Ошол кээ бир ачка чыгып калып атат, кээ бир ошол 18ге толуп төрөп коюп атат. Мисалы роддомдон милицияга кабар берип уже ачка чыгып атат да. Ошон үчүн бул бир жагы, экинчи жагы дагы бир эң маанилүү айта турган нерсе, бүгүнкү күндө айрыкча мына биздин Кыргызстанда исламдашуу болуп атат да. Мисалы көбү исламга кирип, исламды тутунуп, анан карасаң больницага барганда деле аялы барса, тиги караган врач аял бекен, эркек болсо көрсөтпөйм деген нерселер да. Мисалы коомчулукта бар ушул нерсе. А мисалы үчүн биз кыздарыбызды 18 жаштан 17 жаштан эле турмушка бере берсек, анын ошол кызыны карай турган бизде мисалы үчүн гинеколог аял адам каяктан чыгат? Биз кыздарыбызды врач кылып окутпасак, мугалим кылып окутпасак, мисалда ар кайсы кесипке окутпасак, билим бербесек, анда эртең ошол аялды, ошол кызды карай турган биздеги адистер каяктан чыгат? Ошон үчүн биз баягы динде деле айтылат да, пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин аялдар менен эркектердин укугу теңделди. Ага чейин аялдардын укугу тепселип, кордолуп аткан болсо, азыр тең укуктуу. Илим алуу ал мусулман адамга парз. Ал жерде мусулман эркекке же мусулман аялга деп көрсөтүлгөн эмес, мусулман адамга, инсанга парз деп атат. Ошон үчүн ал аялбы, эркекпи илим алыш керек. Бүгүнкү күндө биз ошол кыздарбы, балдарбы билим берүүгө көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Чоң рахмат. Жакшы ой пикирлер болду. Тактай турган нерсе жана бир окуяны айтып өтпөдүңүзбү азыр ошто болду депчи. Ошол кезде жанагы аныкталды ошол имам кайсы имам окуган дегендейчи. Мындай Жок, бул жерде такталганда 18ге жашы толо эле кыздын апасы милицияга арыз берип атат, ушул адам кыйдын экени деп. Ал адам аныкталган, бүгүнкү күндө сотто жооп берип атат. Сот иштери жүрүп атат. Бул факт. Жакшы, эми ушул долбоорду жүзөгө ашырып атып, ушул маселеге көбүрөөк басым жасайбыз деп Махмадияр мырза ушундан алдын сиздер деле биздин аймакта мындай анализ жүргүздүңүздөр да, азыр ошто катталгандай окуялар бизде деле болгон учурлар болбу. Балким сотко өтпөсө деле имамдардан сырткары башка бир жарандардын, жаштардын жашы жетет электердин никелешүүсүнө жол бергендер, нике кыйгандар боюнча фактылар бар экен. Балким дин кызматкер билгенибизден балким эми буну бизде азыр мына имам жакшы билсе керек. Мен деле ойлойм, эми ошол азыр айтып атпайбызбы, жанагы ошол эрте турмушка берүү көбөйүп атат дегендейчи. Демек, балким ал коомчулукка жарыяланбайттыр, көп. Эрте турмушка берип ошондойлор көбөйүп аткан болсо, значит бирөө ошондо окуп атат. Ооба. Имамдар окубайт, законду бузбаганда, значит булар ошону альтернативасын издеп туруп бирөөлөр окуп атат дегендей да. Андай ошого алып келетчи. Жакшы. Биз болсо эми ушундай учурда биз кандай кадамга барышыбыз керек? Бул маселени чечүүнүн кандайдыр бир жолдору сөзсүз түрдө болсо керек да. Эмне кылышыбыз керек? Бул мындай фактыларды азайтуу үчүн кандай сунуштарды, кандай пикирлерди айтат элеңиздер? Эми аз бул жерде жакшы айтып өтүп кетишти. Мен ойлойм, көп эле ушул окуп атат дейбиз, башка кылып атат. Анан биз сиздер аркылуу биз маалымат беребиз деп атабыз да элгечи. Анан менин оюмча дагы бир маселе бул ошол элдин ошол окуп аткан кийин ошо молдолоо, ошол жердеги кичине илими бар адамдар ошо нике кыйганчы, андай ошолор балким ошолордун маалыматтын жоктугу деп ойлойм да. Бир жагы да мен ойлойм маалыматтын жоктугунан ошолор билбей окуп атса керек дегендей. Андай ошон үчүн мен ойлойм көбүнчө ушул жерлерде ушул боюнча азыркы жаңы закон чыгабы кандай болбосун ошол боюнча биз дайыма мындай бир маалымат берип туруш керек, э? Ярмухамед мырза, сиз кандай ой пикирди айтат элеңиз бул боюнча? 18 жашка чыга элек эрте турмуш курган кыздарды никесин тыйбай коюунун айласын, чарасын менин оюм боюнча азыр муфтияттан бизге журналда таркатылды дагы. Бул бүтүндөй Кыргызстанда 5 миллион калктын азыр канчасы Кудайга шүгүр илимдүүлөр көбөйүп калды. Бирок ошонун баарына журнал таркатылган эмес, журнал берилген эмес. Бир гана мечиттин гана имамдарына берилди. Бирок ошол эле мечиттин имамынын орун басары болот. Ага берилген жок. Бул ошо бир эле журнал демек өкөсүнө жетти дегендей. Мечиттерге берилди. Мечиттерге берилди. Андан башка дагы биздин тизмеде болбогон, бизде имам деп аталып жазылбаган, муфтияттын өкүлү эмес илимдүүлөр дагы өтө эле көп. Азыр чет жактардан, Арабиядан жана башка өлкөлөрдөн окуп келгендер көбөйүп атат. Жаштар азырынча көбөйүп атат. Элдин арасында элдин дагы максаты болот экен да.
мен Кудай буйрса уул үйлөгөндө кыз чыгарганымда кызымдын никесин же баламдын никесини баланча молдокеге деп өзүнүн ыклас кылган, өзүнүн ниет кылып жүргөн бир илимдүү инсаны болот экен. Бирок ошол адамда ошол журнал жок. Эми ал никени журнал жок болгондон кийин жөн эле бир өзүнүн базардан сатып алган 2 сомдук тетрадына аты фамилиясын жазып туруп эле түшүрүп коюшу мүмкүн. Бирок ал жоопкерчилик жок анда. Азыр бизде журнал берүүдөн максат аягында ошонун дагы отчетун алыш, жыйынтыгында кандай болду ошону сураш. Азыр алар эми журнал жок экенине байланыштуу никени кыйып коюп эле атышат да. Ошолордун элдерге түшүндүрүш керек, ушул көгүлтүр экран аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзө берсек, Кудай буйрса ушунун алдын алынат да. Анан бул жерде бизде эле болбостон азыр чет өлкөлөрдө, мисалы Орусияда, Россияда, ошол жерде биз угуп атабыз, никени мечиттин имамына жеткирбей туруп эшиктин оозунда эле бир аз сакалы койгон, колуна тесмени алып, башына топу кийип алып турган эле кимдир бирөөлөр туруп бир аз Курандан сүрө жаттап алып, эшиктин оозунда эле камап 2 кыйгынып угуп калып атабыз да. Булардын никесин ошол молдодон башка ал адам билбей калып атат. Ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзө берсек, Кудай буйрса, биз көздөгөн максатыбызга жетебиз. Анан да ойлогон максатыбыз ишке ашат деп ойлойм. Рахмат. Бермухамед мырза. Эми бизде эң негизги эле баягы мамлекеттик программаларды же болбосо ушундай мыйзамдарды ишке ашырууда биздин эң баягы жемиш бере турган жолубуз бул түшүндүрүү профилактикалык иштерин жүргүзүү болуп эсептелет. Себеби биз баягы эл көп чогулган жерлерде, чогулуштарда, той топурларда же болбосо ушундай массалык маалымат каражаттары аркылуу биз байма бай ушул нерселерди элге жеткиргенде биз ошондо эл ошол боюнча маалымат алып, анан кийин ушул иштер бир аз жемишин бермек да. Себеби азыр мен жана сөзүм башында да айтып өттүм, ошол биз буга чейин 2018-жылы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин деле бир топ ата-энелер ыраазычылык билдиришти. Биз ушул нерсени билбейт элек, мына силер айтып, биз ушул нерсени билдик, ушундай мыйзам бар экенин буга чейин биз билген эмеспиз деп. Мисалы үчүн, чындыгында карапайым кал бизде эми ар кандай мыйзамдар бар, өзгөрүүлөр болуп атат. Анын ар бирини мисалы карапайым калк билбей калышы мүмкүн. Бул жакшы эле көрүнүш. Себеби алар үйдө күнүмдүк турмуш менен ора болгон үчүн билбей калышат. Ошон үчүн биз телевидение аркылуу, радио аркылуу, газета, журнал, керек болсо социалдык сеттер аркылуу, андан кийин мисалы үчүн мына дин кызматкерлери жума намаздарында келген элдерге мисалы ушундай байма бай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө гана бул иш өзүнүн жыйынтыгын берет деп айтмакчымын. Чоң рахмат. Ооба. Кетсем, азыр жакшы айтып өттүм, мына Бермухамед. Мен ойлойм да, ар бир бардыгы иштеп атат да. Мисалы ошол дин өкүлдөрү болобу, мына мамлекеттик дин комиссиясы болобу, өкмөттүк эмес уюмдар деп атабыз, ошол эле биздин мамлекеттик органдар жерлерде иш алып барат бул боюнча. Менимче бул ошол иштин баарына бул чогуу барса, менимче мындай бир жыйынтыктуу болот деп ойлойм да. Ошол эле биз бардык чогулуп, ошол маселени чогуу чечсек дегендейчи. Анан ушул мен айта турган нерсе жанагы ушул теле берүүдөн дагы пайдаланып ушул биздин эли журтубузга айта турган нерсем, эгерде ошол сиздердин жашооңуздарда же болбосо сиздердин айлана чөйрөңүздөрдө ушундай бир фактылар боло турган болсо, ошол эл ушундай нерселерди жашырбастан тескерисинче ошол тиешелүү мамлекеттик органдарга маалымат бериш керек. Мына кызын 17 жашта бердим, мына никесин кыйды деп баягы биз ооруну жашырсаң өлүм ашкере дегенде, ал кыз уже эртең боюнда болуп кайра ажырашып келип бир бала жетим калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушундай нерселерди алдын ала тиешелүү органдарга маалымат берсе, ага барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балким 17 жаштагы кызды берип аткан болсо, түшүндүрүү иштерден кийин 18ге толгончо чыдап, андан кийин бактылуу семья болуп калышы мүмкүн дегендей да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө элибизде эле кайдыгер карабайт деген ойдомун бул маселе боюнча. Чоң рахмат. Бүгүнкү Мындан айтып өтүп азыр биз айтып атпадык, жана нике боюнча ошол бизде имамдардан сырткары ошо окугандар бар депчи. Анда эле биз жанагы
силер айтып кеткен биз маалымат бербесек же барып жерлерде түшүнүшүн жүргүзүп анда эле аныкташ кыйын дейм да. Менимче бир жолу ошол болсо керек да, ошол айтса демек мына бизде окуп атат, көрсө 17 жашта экен. Ана ушул дегенден кийин анан ошол менен түшүнүштөр жүрүш керек. Болбосо бул кайталана берет деп ойлойм да. Ошондуктан бул баягы айтып атпаймынбы, бул жерде мыйзамда имам деп көрсөтүлгөн эмес. Мыйзамда ошол нике кыюуну ишке ашырган адам. Ал балким имамдыр, балким имам эместир. Ошону ким кыйган билсеңиздер, тиешелүү мамлекеттик органдар, мисалчы милиция участкойлорго кабар берсе, алар автоматтык түрдө алдын алуу иштерин кылып, жыйынтык берет. Анан бул ишти сөзсүз түрдө эле дин кызматкерлери же болбосо бейөкмөт уюм же болбосо дин комиссиясы эмес, муну жалпы коомчулук биргеликте биз иш алып барсак, ошондо өз жемишин берет. Албетте, бүгүнкү көрсөтүүнүн алкагында аябай жакшы сунуш пикирлер, жакшы ойлор айтылды. Буюрса, муну экран артында бизди көрүп аткан ар бир көрүүчү өзү дагы жан дүйнөсү менен туюп жакшы бир жыйынтык чыгарат болуш керек. Анда сиздерге чоң рахмат, атайын убактыңыздарды бөлүп бизге ушундай маңыздуу, маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалында актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына назар салдыңыздар. Бүгүнкү программанын алкагында биз мыйзамсыз никеге туруу теманын алкагында сүйлөштүк. Бул көрсөтүүнүн коноктору эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун коомчулук туруктуу тынчтык үчүн долбоорунун координатору Махмадияр Хасанов жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк аймактык бөлүмүнүн баш кадиси Бөрү Мухаммед Эсенов, мындан сырткары дин кызматкери, Кызыл Кая шаарынын хатибиятынан өкүлү Ярмухаммад Дубанаев бүгүнкү биздин программабызга катышты. Көрсөтүүнү мен Максуда Кудайбердиева алып бардым. Жергебизде дайыма тынчтык болсун. Жакшы туруңуздар.